Biz дагы бир мамлекеттик имараттын ичине азыр киргени турабыз. Себеп дегенде кире беребиз. Оозунда эч кандай кулпу жок, бекиткен замоктордун бардыгы талкаланган, талкалашкан тагыраагы. Бул Талас облусунун борборундагы Интурист мейманканасы. Убагында бул мамлекетке тийиштүү болуп, жана дагы абдан дүркүрөп, өсүп, өнүгүп турган учуру болчу. Бирок бүгүнкү күндөгү абалы мынакей өзүңүздөр көргөндөй ушундай. Бардык каалыгалардын эшиктерин жууп, ортоңку коридорго таштап коюшкан. Бул жактагы жергиликтүүлөрдүн айрымдарынын айтымында бул жерде атайылап баягы банкроттук негизге алып келип, жана дагы чоң каражаттын негизинде оңдоп түзөө иштери керек, чоң акчаны керек. Андан көрөк жеке колдорго өткөрөлү деген дагы жең ичине сүйлөшүүлөр болгон деген сыяктуу мындай анонимдүү билдирүүлөр болду. Андыктан биз бул жактагы абалга кызыгып көрүп, көз чаптырып көрүп, эмне себептен мындай болуп жаткандыгын сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө айтып бергенге аракет кылам. Достор, бул Интуристти биз деген эми азыр мэрге кирибизби, же жетекчилигине кирибизби, эмнеге иштебей калды десек, сөзсүз түрдө чоң ремонт керек болот, ал жак авариялык абалда, же башка иштей албай калды, эскирди деп айтышы мүмкүн. Жок, бирок антип айткан күндө деле бир нерсе бар да. Интуристтин мынакей коверу баардык этажында коверу бар. Баардык этажында бар. Жана дагы абалы жакшы ойдон болчу. Жана дагы мынакей могу дубалдарды көрдүңүздөрбү? Дубалдар сакталган, сырдалган, евро ремонту менен болчу. Азыр мынакей дагы бир жагдайы мынакей бул жерде тургандын бардыгы бул жактагы эшиктерин атайылап, жулуп, ыргытышкан. Бул мейманкананын ар бир эшик терезесинин бардыгын талкалашкан да. Анан ушул азыр бир эле мисал көрсөтөйүн, бул атайын кылынган нерсе дегенгечи. Абойлорду дубалдын бетинен атайылап сыйырып жүрүшкөн. Себеп дегенде бул жактагы айрым бөлмөлөр бар. Ошо дубалдагы абойлор кадимкидей бүгүнкүдөй абдан абалы жакшы. Бирок бул киши колду атайын уюштурулган экендигин, ушул бул жакта эмеректерди талкалап, терезелерди талкалап, ар бир терезени бирден чагып чыккан, жана дагы дубалдагы абойлорду сыйрганы түшүндүрүп турат. Урматтуу көрөрман, биз жогоруда өзүңүздөр көрүп тургандай Кыргыз Республикасынын Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө келдик. Ага келгенибиздин себеби бир кыска эле суроолорубуз бар. Интурист мейманканасы иштеп турган, гүлдөп турган, эмне себептен талап тонолуп кетти жана аны ким талап тоноду? Буга ким жооп берет деген суроо бар. Мындан буга чейин мындан бир жыл илгери Интурист мейманканасы мамлекеттик мүлк башкармалыгынын карамагында болчу. Андан кийин дал ушул администрацияга өткөн. Бирок администрацияга өткөндөн кийин талалып тонолуп кеткендиги боюнча жергиликтүүлөрдүн арасында ар кандай сөздөр болуп келет. Анын ичиндеги эмеректердин бардыгын ошо ал жерде иштеген кызматкерлерге айрыгына чегерип берилген дешет. Бирок кайсыл мыйзам негизинде? Мамлекеттин бир
кашыгындагы бир кичинекей ташындагы кайсыл мыйзамдын чегинде чегирип бериш керек суроо. Себеп дегенде мамлекеттики деген бул элдики деген сөз. Алдыда көрөбүз кантип жооп берет, кандай деп жооп берет. Мамлекеттик ушул таласка имарат керек, мейманкана өзгөчө жайгашкан орду боюнча көрүп атасыздар. Жана ар кандай менчиктештирилгенге башка нерсе дейт. Бул жерде биз тескерисинче мамлекетке калсын. Биз бүгүнкү күндө мына мамлекеттик мүлк фонду өкмөткө токтом буйругун сунуштап, мурунку мамлекеттик ишкана Интурист мамлекеттик ишканасын жоюу боюнча токтом менен кирип атат. Бизге баягы толугу менен өтө элек да. Биз мына Талас облустук өнүктүрүү фондунда каражаттарыбыз бар. Буну азыр сметасын түзгөнбүз. Смета болжолу канча? 37 миллионго чейин түзүлүп атат. Бирок азыр биз 20 миллионго түшүрүү боюнча сунуштар берип атабыз. Анткени каражатты да эффективдүү колдонуш керек. Бул азыр мынакей эгер ушу мамлекеттик мүлк фонду бизге толугу менен өткөрүп бере туруп тиги Интурист ишканасын жойгон болсо, биз жаңыдан катталып, жаңы ат менен катталабыз. Ошондо бул мамлекеттик мүлк фонду менен сиздердин ортоңуздарда ар эмес же беримиз алды экен азыркы учурдачымбы? Ошондой болуп атат да. Бизге толугу менен биз кайра катталуу үчүн, кайра ошого менчик боюнча документтерин алыш үчүн Интурист ишканасы жокко чыгыш керек да. Мамлекеттик мүлк фонду жоюп бериш керек. Биз кайра Интурист дейбизби, башка атты коебузбу, анан кийин документ болуш керек да. Биринчи азыр документтерди тактап алуу процесси жүрүп жатат да. Бирок эми сиз кызыгып көрдүңүзбү? Ошол жактагы ичиндеги эмеректерди кимдер чыгарып кетти эле? Жанагы кааласаңыз азыр деле көрсөңүз болот же буга чейин өзүңүз деле көрсөңүз керек. Чын-чынында ал жактагы обойлорду кол менен сыйрылган, эшиктердин баары кол менен чыгарылып, коридорго баары ыргытылган да, чынындачы. Эми ошого кимдин колу бар? Эгерде ал жакта жабуу боло турган болсо, жөн эле кара купун салып койсо болот, анан талкалап, анан ыргытып, анан окаттарын чыгарып кетип талптонуп кеткен дейчи мисалы. Көзөмөл болуш керек эмес. Талаптонгондо мындай да. Азыр айтып атпайлыбы? Ал жерде чын-чынында кароо да жок экен. Мамлекет кантип жок, азыркы сөздүн төркүнү. Бул ошондой акыбалга келип калган мейманканада ичиндеги эмерек башка нерсе бул жалпы эле түшүнүк. Бул мындай да мурунку жетекчилери ошол моюнда болгон, инвентаризацияда болгон мүлк болсо моюнда, аны списание жасайбы, айлыгын алабы, башка нерселер бул мамлекет атайын процедура бар да, жокко чыгаруу боюнча. Бизге өткөзүп берүү боюнча болгон имаратты гана өткөзүп берүү, территориясын. Ичиндеги такыр мүлкү жок. Ошол мисалы сиздер өткөрүп алуу иштери башталганда толуктар өтө элек болбойсузбу? Өткөрүп алуу иштери башталганда ошо мейманкананын абалы кандай эле? Мейманкананын абалы суу аккан, ошондой эле обойлор. Жок, ичиндеги мындай баягы таланып тонгондо боюнча. Таланып тонолгон боюнча бул жерде айтып атабыз, баягы сынык дивандары, бирдекелер турган бурч-бурчта. Бирок суу агып кеткен обойлор сыйрылып калган учурлар бар болчу үстүнөн. Көгөрүп кеткен. Азыркыдай абалда эмес болчу. Бул кийинки бул атайын сөз тийсинби, атайын бул мындай айтканда диверсия болгон да, таш менен уруп терезелерин көрүп атасыз. Ооба, ар бир терезени чапып чыгып, эринбей ар бир терезесин таш менен жанчып чыгып. Анан ошондой болсо бир менчикке берип калабы, же болбосо таштап коебу деген мындай диверсия болгон. Кимдер тарабынан болушу? Эми биз тактап атабыз да, бул кызыктар анткени территориясы жакшы жерде экен, мындай кызыктарлар көп да. Жеке тараптарданбы? Жеке тараптардан. Ошону берсе, алып койсом деген. А биз эми ал баягы талкаланган эшиктердин деле акыбалы начар болгондуктан бүгүнкү күндө эми баягы үйлүп ортосунда үйлүп атат. Эшикти култанып турган жери сындырышып, мындай атайын болгон нерсе экен да бул. Бирок биз тараптан азыр ал эшиктердин баары кайра жокко чыгарыла турган эшик, толугу менен жаңыланат.